Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин 8-чакырылышынын төрагасы болуп шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 87 депутаттын ичинен 84 депутат макул, 3 депутат каршы добуш берди. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин 8-чакырылышынын депутаттарынан турган 5 депутаттык топ парламенттин төралыгына талапкер катары Нурланбек Тургунбек уулун сунушташкан. Ошондой эле буга чейин 5 топтун депутаттары лидерлерин жана спикер шайлоодо эсеп жүргүзө турган депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн шайлашкан. Белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамына ылайык депутаттардын ыйгарым укуктары парламенттин алдында ант берген бүгүнкү күндөн тартып башталат. Ал эми парламенттин мындан аркы иш тартиби Конституцияга жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлмөкчү. Балыкчы шаарына 10 автобус тапшырылды. Жакынкы күндөрү дагы 10 атайын техника келет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Автобустун ачкычын иш башкармалыктын башчысы Каныбек Туманбаев тапшырды. 24 орундуу автобустар Кытайдан алып келинген. Жакынкы күндөрү шаарга кошумча дагы 10 дана атайын техника алып келүү пландалууда. Ошондой эле Туманбаев Балыкчы шаарында курулуп жаткан ипотекалык турак жай комплексинин курулуш иштери менен таанышты. Учурда көп кабаттуу үйлөрдөн турган комплекс негизги курулуш иштери жүрүп, бир катар имараттардын каркасы 3-кабатка чейин көтөрүлгөн. Мындан тышкары иш сапардын жүрүшүндө шаардагы инфраструктуралык объектилердин абалын көрдү. Атап айтканда, мурда инженердик коммуникациялар менен камсыз болбогон жаңы конуштарда ичүүчү таза суу тартуу жана электр энергиясы менен камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Учурда бул багытта тиешелүү техникалык иштер этабы менен аткарылып, калкты негизги коммуналдык кызматтар менен камсыз кылуу маселеси чечилип жатат. Мындан ары өлкөгө келген чет элдик жарандар резидент карты негизинде иш алып барышат. Бул тууралуу ТИМдин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу ЖМК өкүлдөрүнө уюштурулган брифингде билдирди. Директор белгилегендей, аталган картага чет элдик жарандардын өздүк маалыматтары киргизилет. Анын ичинде чет өлкөлүк жарандын аты жөнү, саламаттыгынын көрсөткүчү, айлык маянасы, салык төлөмдөрү, чакыруучу жана иш берүүчү тараптар жөнүндө маалымат жана карта банк картасынын кызматында аткарат. Жыйындын соңунда мекеменин директору Кыргызстандын компанияларында иштеп жаткан чет элдик жарандарга аталган карталарды тапшырды. 16 декабрда Бишкек шаарында Тяньшан Бермети аттуу жаңы заманбап турак жай комплексинин курулушуна расмий түрдө старт берилди. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган турак жай комплексинин долбоору мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ишке ашырылууда. Ошондой эле курулуштун 15% МИКтин балансына өтөт. Турак жай долбоору 23дөн 34 кабатка чейинки ар түрдүү бийиктиктеги 11 блоктон турат. Комплекс 15850 чарчы метр жер тиркесине курулуп, батирлердин жалпы аянты 105600 чарчы метрди түзөт. Бардык мунаралар бирдиктүү архитектуралык стилде долбоорлонгон. Комплекс пайдаланууга берилгенден кийин анын батыш жана түштүк тарабында коммерциялык жайлар ишке кирет. Алардын катарында соода объектилери, ресторандар, кызмат көрсөтүү борборлору, кино, театр жана эс алуу зоналары болот. Мындан тышкары жогорку кабаттарда бассейн жана жашыл бакча жайгаштырылат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда онкологиялык оорулуу балдардын ата-энелери үчүн пансион курулат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин милдетин аткаруучу Каныбек Досмамбетов улуттук эне жана баланы коргоо борборунун балдар онкология бөлүмүнө барганда билдирди. Досмамбетов белгилегендей, адистештирилген жайга региондордон келип, узак мөөнөттүү дарыланууда жүргөн балдардын ата-энелери убактылуу жайгашат. Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу учурда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен пансион куруу маселеси иштелип жатканын айтты. Бул долбоор ишке ашырылса, үй бүлөлөр үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүп, социалдык жана каржылык жүктү азайтууга, ошондой эле жогорку адистештирилген медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишин текшерүү үчүн комиссия түзүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Каныбек Досмамбетов улуттук эне жана баланы коргоо борборунун балдар онкология бөлүмүнө барганда билдиргенин Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Министрликтен маалымдашкандай, Каныбек Досмамбетов айрыкча балдар үчүн өмүргө зарыл болгон препараттарга карата сатып алуулар системасында өзгүлтүктөргө, ачык эместикке жана натыйжасыз механизмдерге жол берилбеши керектигин айткан. Ушуга байланыштуу
таянычтуу саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин, ошондой эле Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн комплекстүү кароо үчүн комиссия түзүлөрүн белгиледи. Досмамбетовдун айтымында комиссия учурдагы процедураларды талдап, көйгөйлөрдү аныктап, дары-дармек менен камсыздоо системасында натыйжалуулукту, ачыктыкты жана жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Бүгүн Бишкекте 2008-2009 жылдары төрөлгөн улан кыздар арасында бокс боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан келген мушкерлер катышууда. Бокс боюнча биринчилик эл аралык эрежелерге ылайык балдар арасында 10 салмактык категория боюнча өтүүдө. 50 кг, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 кг чейинки жана 90 кг жогору. Кыздар арасында 9 салмак категориясында 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75 кг жана 80 кг чейинки салмак чендеринде беттештер өтөт. Мелдештер 21 декабрга чейин уланат. Жыйынтыгында жеңүүчү мушкерлерге медаль жана дипломдор тапшырылат. Бүгүн 17 декабрда Жогорку Кеңештин жаңы шайланып келген 8-чакырылышын депутаттар ант беришти. Мыйзамга ылайык алгач спикердин милдетин эң улуу эл өкүлү ачып берди. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын ыйгарым укуктары токтотулганын билдирүү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чакырылышынын 1-сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Ант берүү учурунда айрым эл өкүлдөрү Конституцияга кол койгонду эстен чыгарып коюшса, жаш эл өкүлдөрү сүрдөп кетиштүү Айтор ант берип жаткан учурда жаңылып кайра кайталап ант бергендер да кездешип жатты. Кайра окулайын. Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого Мен Карыбек уулу Улукбек Мен Чолкунбай Албек мырза Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Кыргыз Мен Чолкунбай Албек мырза Жогорку Кеңештин алгачкы отурумуна жана ант берүү аземине президент Садыр Жапаров, ошондой эле министрлер кабинетинин толук курамы катышты. Өлкө башы жыйында сөзүн депутаттарды куттуктоо менен баштап, Жогорку Кеңештин буга чейинки басып өткөн жолуна токтолду. Сөзүмдүн башында Кыргыз парламентинин тарыхына бир аз токтоло кетүүнү туура көрдүм. Эгемендик декларациясын кабыл алган легендарлуу парламент деген ат менен тарыхта калган мыйзам чыгаруу органы Кыргызстанды демократиялуу өнүгүү жолуна салып бергендигин, аны менен катар жаңы конституция кабыл алынып, өлкөбүздүн мыйзам чыгаруу органы азыркы аталышына Жогорку Кеңеш деп өзгөргөндүгүн жакшы билесиздер. 350 депутаттан турган бул парламент өткөн мезгилде тоталитардык режимди бузуп, эгемен Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык негизи болуп калган бир катар маанилүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алышкан. Тилекке каршы ошол мезгилдеги бийлик менен парламенттин ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер бул парламентти мөөнөтүнөн мурда тарашына алып келген. Кыска танайып салган соң Жогорку Кеңеш ишке киришти. Алгач депутаттык топтор түзүлүп, регламент боюнча Жогорку Кеңешке спикерди жана анын орун басарларын дайындоо менен ишин улады. Төрага болуп Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан шайланды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Нурланбек Тургунбек уулунун талапкерлиги үчүн макул 84, каршы 3 чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Нурланбек Тургунбек уулу шайланды. Комиссиянын мүчөлөрү. Куттуктайбыз.
Ал эми орун басарлары болуп Чыңгыз Ажыбаев, Жылдыз Талайбек кызы жана Карим Ханжеза шайланды. Эске сала кетсек, 8-чакырылыштын депутаттары көп мандаттуу округтан 87 депутат ишке киришти. Ал эми 13-округтан кайрадан шайлоо болор айтылды. Бишкекте энергияны үнөмдөө маселесине арналган энергияны үнөмдөө боюнча улуттук диалог аттуу конференция өттү. Анда Кыргыз Республикасындагы энергияны үнөмдөө саясатынын учурдагы абалы, жетишкендиктери жана алдыдагы мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана коммуналдык турак жай министрлигинин колдоосунда өтүп, мамлекеттик органдардын, федералдык уюмдардын, илимий чөйрөнүн жана жеке сектордун өкүлдөрүн бир аянтчага чогултту. Сертификат от министерства, значит, они могут пройти тесты и получить, значит, пройти практику. Таким образом, на сайте, значит, здесь всем численно сразу по нескольким причинам. Кыргызстанда энергия керектөө жылдан жылга өсүүдө. Баштапкы энергиянын 50%дан ашыгы имараттарга туура келет. Ушул себептен курулуш тармагында энергия үнөмдөө мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына айланды. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзамына ылайык бардык жаңы жана реконструкцияланып жаткан имараттар үчүн талаптар киргизилди. Бул энергияны үнөмдөөгө, калктын чыгымдарын азайтууга жана энергетикалык коопсуздукту бекемдөө максатын көздөйт. Энергияны үнөмдөө боюнча мамлекеттик деңгээлде же болбосо өкмөттүк деңгээлде аябаганда чоң иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Энергияны үнөмдөө жолу менен биз электр энергияга болгон керектөөнү азайтып атпайлыбы? Ошон үчүн бул бир гана, мен ойлойм, бир гана энергетика министрлигинин же болбосо курулуш министрлигинин гана милдети эмес, же болбосо ошонун гана алып баруучу жумуш эмес, бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бардык ишканаларда, жаңы курулуп аткан курулуштарда, соц объектилерде, мектептерде, ошондой эле жаңы курулуп аткан өкмөттүк зданияларда, андан сырткары жалпы эле элибизге дагы мен ойлойм бул тийиштүү иш-чара болуп эсептелиш керек да. Ошондо гана биз электр энергияга болгон колдонуунун маданияттуулугун түшүнөбүз. Курулуштарды жүргүзүп аткандан баштап биз иш-аракеттер жасасак ошондо туура болмок да. Бул жолдор менен биз чыгарып аткан мыйзамдар менен, башкача айтканда биз карап аткан талаптардын негизинде бул жалпы эле мамлекеттин ичинде жүргүзүлүп аткан курулуштардын бардыгына тиешелүү болуш керек. Бул жөнөкөй жалпак тили менен айтканда үйдө деле өзүбүз үйдү куруп аткан маалда ушул боюнча пландаштырып, жаңы стандарттар менен курсак, мен ойлойм, бул энергияны үнөмдөө эле эмес, бул экинчи жагынан ар бирибиздин жалпы жарандарыбыздын дагы чөнтөгүнөн, башкача айтканда акча каражаты тарабынан үнөмдөө деген сезимди гана түшүнгөндө гана чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз да. Жаңы мыйзам талаптарын ишке ашыруу үчүн кесипкөй адистерди даярдоо багытында Unison Group эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен өлкө боюнча масштабтуу окутуу программасын ишке ашырды. Долбоордун максаты энергетикалык сертификациялоо боюнча сапаттуу консультациялык кызматтарды бүткүл өлкөдө жеткиликтүү кылуу дейт уюштуруучулар. Бүгүн Кыргызстанда энергия үнөмдөө маселеси өзгөчө актуалдуу болуп турат. Жаңы мыйзамдар кабыл алынып, имараттар үчүн энергетикалык сертификациялоо милдеттүү талапка айланды. Бирок мыйзамдын иштеши үчүн адистердин жетиштүү болушу өтө маанилүү. Ушул муктаждыкка жооп катары биз 2024 жылдын август айынан тартып энергия үнөмдөө боюнча сапаттуу консультациялык кызматтардын бүткүл өлкө боюнча жеткиликтүүлүгү долбоорун ишке ашыра баштадык. Демилгенин алкагында Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көл, Талас аймактарында, ошондой эле Бишкекте жана Чүй облусунда имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча окуулар өткөрүлдү. Архитекторлорду, инженерлерди, муниципалитет өкүлдөрүн жана окутуучуларды кошкондо 220дан ашык адисти даярдадык. Биздин негизги максат энергетикалык сертификациялоо боюнча кесипкөй, туруктуу жана аймактарда жеткиликтүү консультанттар тармагын түзүү болду. Бүгүн бул адистер мыйзам талаптарын практикада колдонууга даяр. Мындан тышкары университеттер менен иш алып барып, энергетикалык натыйжалуулук темасын билим берүү программаларына интеграциялоого шарт түздүк. Бул долбоор аяктагандан кийин да өнүгүүсүн уланта турган узак мөөнөттүү натыйжа. Биз мамлекет, кесипкөй коомчулук жана эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте энергияны үнөмдөө маданиятын калыптандырып, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого салым кошуп жатабыз десем болот. Адистердин айтымында энергияны үнөмдөө бул туруктуу өнүгүүнүн негизи. Бул багыттагы диалог жана конкреттүү кадамдар Кыргызстанда энергия керектөөнү азайтып, экономикалык жана экологиялык туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Зарема Жейналиева, Гүлчүрок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.
Эрзурум шаркыратмасы Туркиянын эң кооз аймактарынын бири. Туристтерди өзүнө тарткан бул шаркыратма жылдын бардык мезгилинде кооз. Дал ушул жерде тарых менен табияттын жуурулушкан кереметин көрүүгө болот. Тарых жана табият жуурулушкан Эрзурум шаарындагы дагы бир эң кооз жайлардын бири бул Турдум шаркыратмасы. Шаркыратма дүйнө жүзүндөгү узундугу боюнча 3-чү бийиктикте элеген шаркыратма. Ал эми Туркиянын өзүндөгү эң алдыда 1-чи орундагы шаркыратма болуп эсептелинет. Туркиянын эң бийик шаркыратмасы болгон Тордум шаркыратмасы узун деренин борборунан 17 километр алыстыкта жайгашкан. Шаркыратма деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан болуп, Тортум көлүнүн ашыкча суусунан агып түшөт. Шаркыратманын айланасында көрүү аянтчасы жана шаркыратманын түбүнө түшүүчү тепкич жана эс алуучу жайлар бар. Это самый высокий, самый большой водопад. Түркиянын аймагындагы эң бийик шаркыратма болуп эсептелинет. Ал эми дүйнө жүзүндөгү чоңдугу боюнча 3-чү шаркыратма. Эрзурумдун жалпы аймагында тарыхый жайлардан тышкары ушундай кооз табигый жаратылыштын белги бар. Белгилүү болгондой, Тортум шаркыратмасы Тортум көлүнүн ашыкча суусунан агып түшөт. Тортум көлүнүн дагы бир аталышы Узун дере. Шаркыратма селден кийин пайда болгон. В итоге Опользен. Эрзурум тарыхка бай жаратылыштын кооз жерлери менен токтоо жана тынч шаар. Дүйнөнүн бул бөлүгүндө көптөгөн түрдүү цивилизациялар өз ишин калтырган. Кызыгы бул аймак жер ортолук деңиздин климаттын өзгөчөлүгүнө ээ. Жайы кыйла ысык жана нымдуу, кышы суук жана жаан чачындуу. Жергиликтүү элдин негизги тиричилиги дыйканчылык жана мал чарбачылыгы. Когда стучали на это, было ясно, что пришла женщина. Поэтому ей должна была открыть дверь хозяйка дома. А когда пришел мужчина, естественно, он стучал на это. И было ясно, что пришел мужчина и открыл дверь, хозяин дома, мужчина. Кире беришинен баштап эле байыркы пашанын үйүнө кирүүнүн мыйзамдары бар. Паша коною, пашанын үйү деп аталыштагы бул байыркы түрк үйүнө 300 жыл болду. Имараттын ичинде пашанын өзгөчөлөнгөн үйү сакталып калган. Биринчи кабатында ашканасы жайгашкан. В Эрзуруме, кроме исторических памятников, которые играли... Эрзурумда тарыхый эстеликтер медресе мечиттерден сырткары ушундай салттуу үйлөрдүн үлгүсү сакталып калган. Бул үйгө 200-300 жыл болду. Аталышы да Паша коною. Пашанын үйү. Бул жердин өзгөчөлүктөрүн, ландшафт, климатын эске алуу менен үй табигый таштар менен курулган. Курулушка иштетилген материалдардын баары сапаттуу болгон. Ал сак эшикте карагайдан, ал эми ичиндеги эшикти грек жаңгагынан жасашкан. Из грецкого ореха. Өнүккөн байыркы доор менен бүгүнкүнү айкалышкан тарыхый жайлардын көзүн карайындай сактап калышкан эли меймандос Эрзурум шаарына барган ар бир турист жана конок көп таасирлерди өзүнө алат. Гүлжан Ажыматова, Өмүрбек Муктар уулу, Түркия, Эрзурум шаары.